Элдин баары Замира операция жасатып, ичинде майлар бармы сордуруп, анан мындай ушундай абалга келиптир деп айтып атышат. Ооба, эме деп менен да көп сурашат да, ашказандын канча сантиметрин кестирдиң, каяка барып липоксация жасаттырдың, канча кабыргаңды алдырттың, белиң жок эмес беле, анан эмне эле талия пайда болуп калды деп. Сиз просто килегин кредит алдыңыз, өзүңүз билбей эле, арыктап кеткениңизди билбей эле, күн санап күтүп качан кутулам деп атты эле. Жок, анын бетин арыбыз. Мындай болот экен да, негизичи. Чынын айтайын, азыр убакыттан пайдаланып айткым келет. Липоксация кыласыңарбы, кабыргаңарды алдырасыңарбы, эгерде оозуңар тыйылбаса, ал нерсе жардам бербейт. Туура. Ошон үчүн Назира оозун тыйып жүр. Сөз түркүмүң аз экен, анан ушуну сүйлөгөндөн анын баарын мага кой дебей жүрүптүң го. Анан оозду тыйыш керек экен дагы. Орусча айтканда чудес не бывает, кыймылдаш керек экен. Жөө басып, сууну туура ичип, спортко барып. Тем более мен азыр 51демин. Ушу 35тен кийин эле спорт менен сен аябай жакшы дос болушуң керек экен да. Себеби 45 жаштан кийин кадимгисине денең карып баштайт экен. Уже колго илинип, шалбырап, булбурап баштайт экен. Ошондуктан бир спорт бул жакшы нерсе экен да, аябай жакшы нерсе экен. Мен ошо Кудай буйрса дос болуп жүрөм спорт менен, аябай жакын. Сиз ошондо спорт болгондо эмне кыласыз азыр? Спорт залга барасың, сүзөсүң, сузга сүзөсүң, залда заниматься этесиң. Спорт залга барбасаң, ооба, фитнес там бардыгы бар да, растяжка, фитнес. Там толтура иши кылып. Чуркагандан баштап? Чуркагандан баштап, биринчи разогревке киресиң да. Эгерде залга барбай калсам, анда үйдө эртең мененкисин, жокто энди 40 мүнөт зарядка жасайм. YouTube'дан карап эле, кадимкисиндей эле. Жездебиз шок. Билбейм, сурап көрүш керек.